Батыр бол дүйнөдөн, жакшылык ишиң менен. Үй бүлөм менен, досторум менен яктада концерт койгум келет. Эмне деген сонун кыял, Могут жить в разлуке лебеди, подожди. Я хочу в будущем открыть компанию, которая производит музыкальные инструменты. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Врачтардын айтуусу боюнча 0,01%. Бул жок дегенде 30% көрсө керек деп ойлоп жүрүптүрбүз да. Тайнемдин кызымын. Тайтасы менен тайнесинин кыялын насыйкат аткарып жүрүптүр азыр. Кызыбыз продюсер тапканды эң себеле жүрөбүз. Багыт керек болуп аткан, Айтат бул даяр депчи. Өзүнүн эрки дагы күчтүү. Мен ошону жасайм дегенин жасайт. Я совсем одна, ты пойми, без любви ничего не нужно. Кызматта өтөт көбү күндүн, баркына элдин жетер ким. Кымбатын сезгин өмүрүңдүн, байлыгы сенсиң мекендин. Ар түркүн улут, алтындай уюп. Азаматсың Касет. Эмне деген үн, эмне деген талант. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Биздин портал дайыма эл арасындагы таланттарды, өзгөчө жаш таланттарды коомго алып чыгып, аларга колдоо көрсөтүп келет. Бул жолу дагы биз насыйкаттын өзгөчө үнүн, талантын баалап, кайсыл бир иш-чарадан көрүп калып, бүгүн студияга тайнеси менен чогуу конокко чакырдык. Кош келипсиздер дагы бир жолу. Саламатсыздарбы? Менин атым Баймырзаева Насыйкат. Мага 10 жаш, мен 5 жашымдан ырдап баштадым. 8 жашта мен музыкалык мектепте ырдап баштадым. Гүлнара Тойгонбаеванын мектеби. Мен абдан ырдаганын жакшы көрөм. Менде досторум көп. Мен тайнемдин кызымын. Тайнеси айтып берсин, насыйкат боюнча. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Насыйкат биздин аябай таланттуу кызыбыз. Үйдөн ошол ырдаганын көрүп өзүбүздүн да жүрөгүбүз эзилет. Көрүп туруп биз бул кызды көтөрмөлөп, мындай поддержка кылбасак, бизге өзүбүздү күнөөлүүдөй сезип калабыз да. Себеби көрүп турабыз, ушунчалык таланттуу. Ырларды бир-эки укканда эле сразу эле оону менен ырдап чыгат, үнү дагы жакшы. Эми муну кичинекейинен байкап, ошо 5 жашынан деле байкап калдык, анча-мынча үйдөн уккан ырларды ырдап калчу. Анан биз деле билбедик, кайсыл жерге берсек деп жүрүп. Ошол эмеден жарыядан көрүп калдык. Тойгонбаеванын жетектеген эмеси бар экен, музыкалык мектеби. Ошол жака берип, ошол жактан билим алып баштады. Негизи талант кайсыл жактан өттү дейсиз? Сиз тараптанбы же атасы тараптанбы? Үйдө биз өзүбүзчө анча-мынча ырдап койчу элек, бирок өтө кимден өткөнүн деле билбейбиз, эми таланттуу деп. Өзгөчө талант, Таятасы экөөбүз биз мындай жаңы үйлөнгөн учурда бир ошол элдин алдында анча-мынча ырдаганбыз. Бирок ал эмеге карайт экен да, эми ошол
чыгып кете албайт экенсиң. Турмушка карайт экен. Жашоо шартка. Жашоо шартка карайт экен. Да. Балдар жаш болот. Шарттың туура келбейт, ошентип мындай калып эле калган да. Бирок биздин мындай ичибизде ошол ырдаганды мен дагы аябай жактырам. Таятасы жактырат, ырды сүйөбүз да биз негизи болгондо. Музыканы сүйүүчүлөрдүн катарына киребиз. Таятасы менен тайнесинин кыялын насыйкат аткарып жүрүптүр азыр. Кызыбыз неберебиз аткарып атат. Жана айтып атпайсызбы, ушундай талантты көрүп туруп жардам бербей койгон, колдоо көрсөтпөгөн бул күнөөлүү болобуз депчи. Мен дагы кечээ бунун ырдаганын көрүп калып, студияга чыгарбай койсо мен да өзүмдү күнөөлүү сезмекмин да. Абдан сонун талант, коом көрүш керек, эл көрүш керек. Анан жетишкендиктери боюнча да айтып бериңизчи. Буга чейин кайсы жактарга бардыңыздар? Ошол биринчи эле жолу биз 8 жашында Ташкентке бардык конкурска. Ал биринчи ошо чоң сахнага чыкты, биринчи орунду алды ошондо эле. Андан кийин Казакстанга бардык, өзүбүздүн Кыргызстандын конкурстарына катыштык, Караколдо болдук. Эң эле эмеси көрүнүктүүсү ошол бул жерден Белоруссияга, Славянский базарга жана отборочный тур болгондо бул кызыбыз биринчи орунду утуп алды. Жайында ал жакка барып келдик. Как раз ал жерде конкурстун ачылган күнү, мунун туулган күнүнө туш келип калды, 10 жашка. Ошол сахнадан бул кызыбызды куттукташты. Бизге аябай жагымдуу болду. Эң сонун. Биз айтып калабыз эми бул кимдин оюна келиптир? 10 жашыңды ошол жакта сахнада эме куттуктоо болот сага деп эч кимдин оюна келбеген да. Бул да бир буйрук, Бул буйрук экен. Эң сонун. Ошентип ооба. Насыйкат, өзүңдүн дагы эмнелерге кызыгасың? Кандай хоббиң бар? Мен сүрөт тартканга кызыгам да. Мен фортепиано ойногону кызыгам. Февралдан баштап мен фортепианода ойнойм дагы. Үйдөн кичинеден мен ойноймун. Пластилинден эмелерди жасайт, аябай жакшы жасайт. Сүрөт тартабы? Сүрөт тартат. Негизи азыр көрүүсү 100% деп айтыңызбы, 90дон 1 деп айтыңызбы? Көрүүсү эми биздин врачтардын айтуусу боюнча 0,01% дейт. Аябай эле слабый экен, биз деле аны бул жок дегенде 30% көрсө керек деп ойлоп жүрүптүрбүз да. Биз эмелерден өткөндө ошондой экен, бирок биз азыр жакшы витаминдерди ичип, ошондон кичине улучшение болуп атат да. Мен өзүбүз дагы байкап атабыз, бул кызыбыз өзү дагы айтып, ошо сүрөттөрдү кичине тартып калды. Жаначы, ошол негизи төрөлгөндө ошондой болдубу же кийин болдубу? Төрөлгөндөн эле ушундай болуп, биз төрөлгөндө сразу билген жокпуз. Что-то мындай байкабай реакция бербей реакция болбой калганда оюнчуктарга ошондон байкап калып анан врачтарга кайрыла баштадык. Көрүүсү кийин кайтып келүүсү толук мүмкүн, Эми Кудайдын буйругу менен үмүтүбүз чоң, үмүт үзүлбөйт деп коет го. Мүнөзү боюнча айтып бериңизчи. Мүнөзү боюнча бул кыз кыргызча настырная деп коет го. Аябай настырная, бул өзүнүн өжөр кылам дегенин кылат. Эмеси памяти аябай күчтүү, сабагынан дагы эң алдыңкылардан, музыкалык мектепте дагы эң алдыңкылардан. Ошол бир уккан эмесин сразу эске алуу, эске тутуу сезими аябай күчтүү. Өзүнүн эрки дагы күчтүү. Мен ошону жасайм дегенин жасайт. Мындай терс мүнөздөрү байкала элек, эми может быть кичинераакпы.
Жана мөмөсүнөн данеги таттуу, данеги ширин деп айтып коет го. Көп ошо тайнелерди, чоң энелерди байкап, өздөрүнүн балдарынан дагы неберелерин көрөк жакшы көрөт. Сиздин да небериңизге болгон сүйүүңүз башкача экен, Дайыма чогуу ээрчип жүрөсүзбү? ооба. Тайтасы дагы келген, тайтасы дагы күтүп олтурат сыртта. Кичинекейинен эле ошо чогуу кайсыл жакка барсак, ушу врачтарга деле постоянно биз үйдө отура албай эле ушинтип каттачу элек. Эми азыр көп врач эметпей калды, бизге атрофия деп берген да. Ошон үчүн только по плану эле алып турушуңар керек депчи. Витаминдерин беребиз. Ал витаминди токтотпойт экенбиз да. Дайым ичип туруш керек экен. Ошол. Эми биз ойлойбуз да, эми жана силер айткандай балдардан да небере ширин деп коет го. Ал балдарын кичине кезиңде өзүңдө жаш болот экенсиң да. Анан жумуш менен, тиричилик менен алек болуп отуруп, ошо балдардын чоңоюусуна да канча бош убактыңды бөлө албай калат экенсиң. Кийин уже кичине жашыбыз чоңойгондон кийин акылыбыз дагы кошо чоңоет экен да, балдарды кандай кылып карап, аларга тарбия бериш керек экен кичинекейинен. Эмнеге бул таланты болсо ошого бербесең, чоңойгондон кийин аны айтыш кыйын да, эми мисалы үчүн бир нерсени требовать эткен кыйын дейм да. Тарбия бербей туруп. Насыйкаттын апасы кайсыл жакта азыр? Насыйкаттын апасы Москвада иштеп жүрөт. Бизди каржылайт. Кызынын музыкалык мектепке барабыз, нары бери көп чыгабыз да, ошого каржылайт. Бул кызды карап биз деле үйдөбүз. Эми үйдө биз деле кичине иштейбиз. Кызыбызга жүк болбойлу депчи. Но основном мамасы. Жалгыз кыз, бүлөдө? Жалгыз кыз. Сиз азыр насыйкат тайтасы үчөөңүздөр турасыздар. Үчөөбүз. Сиздерге эрмек экен да, Ооба. Насыйкат дагы бир ырдап бересиңби? Ооба. Мен англисче адажо ырдап берейин. I don't know where to find you. I don't know how to reach you. I hear you whistle in the wind. I feel you under my skin. Within my heart and my soul, I wait for you. Adagio. I close my eyes and I find a way. Don't need for me to pray of a world so far. I fall so hard. Nothing more do you explain. Азаматсың. Сону французча да ырдайт деп айтып калдыңыз, Канча жашыңан үйрөндүң бул ырларды? Мен 9-10 жашымдан ошол ырларды үйрөндүм. Французча ырымды 9 жашымда үйрөндүм. Англисче 10 жашымда. Бул ырлардын мааниsin түшүнөсүң, Ооба. Билем, мааниси сүйүү жөнүндө окшойт. Французча деле сүйүү окшойт. А еще мен бирдемкени өзүм жөнүндө дагы айтып берейин. Мен кичинекейимден военный ырларды ырдаганмын. Катюша деген ырларды ырдаганмын. Синий платочек ырларды ырдаганмын. День Победы, журавли ырдаганмын. Жеңиш күн майрамында День Победы деген ырды ырдадым. Насыйкат абдан аракет кылып сүйлөп атат кыргызча, бирок бир аз кыйналып атат. Орусча дагы сүйлөй берсең болот, аралаштырып сүйлөгөнгө аракет кыл.
Мен военный ырларды абдан жакшы көрөм. Андай старинные песни я люблю. Эски ырлар, да? Ооба. Ошол Катюшаны ырдап бересиңби бизге? Унутпадым. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Молодец, азаматсың. Кыялдарың боюнча айтып берчи. Эмнелерди кыялданасың? Я мечтаю стать самой знаменитой певицей. Вокал боюнча мугалим болгум келет. Я хочу в будущем открыть компанию, которая производит музыкальные инструменты. Анан мен спонсор болгум келет, музыкалык мектептерди ачкым келет. Ошондой кыялдарым бар. Өзүң сыяктуу таланттарга демөөрчү болгуң келет, спонсор болгуң келет. Азаматсың. Мен яктада болгум келет. Көлгө бардың беле? Ооба, мен ысык көлдө теплоходдордо болгон эмесмин. Мен яхтаны арендовать этип келечегимде үй бүлөм менен, досторум менен яхтада концерт койгум келет. Эмне деген сонун кыял, Азамат, кыялдарды өзүнө окшогон өзгөчө сонун экен. Кыялдарыңа жет, буюрса яхтада концертин көрөлү. Ооба. Тайнеңди жакшы көрөсүңбү? Мен тайнемди жакшы көрөм. Тайнем үчүн мен көтөрүлдүм. Мени таанып атышат тайнем үчүн. И меня все начали узнавать, приглашать на концерты. Ошо концерттер боюнча. Жана кече мен иш-чарада жанымдагыларда сурап атты да, тойлорго чакырсак болот бекен деп. Негизи тойлорго чакырса барасыздарбы? Кече ошондой сунуштар болду. Бир-экөөнүн. Тойлорго мен өзүм негизи ойлоп аткам, жана айтып кеттим го, тойлорго эртерээк болуп калабы, элдин мындай башкача комментарий болуп калабы деген коркуу сезим бар да, бул кыз немесин түшүрүп албайлы депчи. Бирок бизге кече сунуштарды айтышты. Анан бир жактан ойлойм, эми ошол мейли тойлорго болсо дагы акырындан элге тааныла берсин. Ооба. Бул албетте акча үчүн эмес, бул кыздын талантын дагы да элге чыгарып, көрсөтүп, өркүндөтүп. Биздин ошол оюбуз эле кызыбыздын талантын өркүндөтүп, элге таанытайлы деген оюбуз. Эл, мен ойлойм, эл өз тура эле түшүнөт аны деп, анткени жаш таланттарды колдошубуз керек. Булар мисалы кече көргөн иш-чарадан биз көрдүк, биз чакырдык. Дагы балким дагы бир жерден бирөө чакырат, демөөрчүлөр пайда болот, чет жактарга чыгарат, бул дагы чоң мүмкүнчүлүктөр. Из калтыр бул дүйнөдөн, ансыздар өмүр кыска. Атымды айтып урпак, иштериң болсун уска. Из калтыр бул дүйнөдөн, жакшылык ишиң менен акындар ыр жазышсын, канаттуу сезим менен акындар ыр жазышсын, канаттуу сезим менен. Азаматсың. Эжеке мол насыйкаттын өзгөчө таланты бар. Мен ойлойм, биздин бул берүүдөн кийин дагы көптөгөн талантты баалаган кишилер ушул чөрөдө жүргөндөр байкайт деп. Эгер продюсер болом десе, сиз макул болосузбу, бересизби? Продюсер болсо, ооба. Биз ушуга чейин эле продюсер болсо деп ал жака биз чыга албайбыз да. Ким менен байланышсак деп продюсер тапканды эңсеп эле жүрөбүз. Багыт керек болуп аткан, керек да бизге. Чет жактарга чыкканга преподавательдери
айтат бул даяр депчи, даяр эле чет жактагы эмелерге чыккыла, голос дети жанагы лучше всех дагы башка конкурстар бар, ошолорго чыгыш керек дейт, бирок биз алардын жолун билбейбиз. Ошол бизге бирөө багыт көрсөтүп койсо деп деле ойлойбуз да. Мен ишенем, сөз түрдө кимдир бирөө кайрылып, мына ушундай талантты сөз түрдө алып чыгат деп, келип бергениңиздерге чоң рахмат айтам. Дагы бир жолу. Анан дагы бир жагымдуу сонун чыгармаң менен биздин берүүнү аяктайлы. Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, я была не права, я тобой болею, удержать не смогли, мы устали, нам очень трудно, я совсем одна, ты пойми, без любви ничего не нужно, не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, не говори, что чувства позади, нет назад пути. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, возьми меня скорей, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей, мои сны без души. Я скучаю, все стало сложно, на глазах дожди, не молчи, позови, без любви мне больно, я прошу, уступи, не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, не говори, что чувства позади, нет назад пути. Обними, согрей сильней, не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, возьми меня скорей, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей, возьми меня скорей, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей, лебедей. Блин, молодец. Супер. Böyle sonunu getirdik mi oylayıcı? Керемет торлар, керемет үн, кайталаңыз талант. Насихатты кече биз бир иш-чарадан көрүп, үнүн абдан жактырып, дароо тайнесин таап, байланышып бүгүн студияга конокко чакырдык. Атайын коомго элге чыгарып берели дедик. Мына ушундай талантты андан ары баалап алыш, колдоп алыш бул сиздердин колуңуздарда. Эгер жардам берем дегендер болсо, колдойм дегендер болсо, тайнесинин байланыш номерлерин калтырып коебуз. Мындан ары дагы маектерге чакырсаңыздар болот, конкурстарга же болбосо интернет тармагын өнүктүрүп берем деген каалоочулар болсо дагы дал ушул номер менен байланышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.